Кара суунун аэродром жаңы конушу 2006 жылы түптөлгөн. Айылда 100 түтүн эл жашайт. Конушка алгачкылардан болуп көчүп келген Эрмекбай Мияровдун айтымында айылдын электр чубалгыларын мындагылар өз каражаттарына коңшу айылдан тартып чыгышкан. Пасынкы айылдан тартып чыккан светти полный. Ошондо ошо менен жашадык, 100 үй бүлөгө берилген. Ошода битте трансформатор болгон. Ошо кыштын күнү кичине иш берди. Суукта. Өткөн кыштагы катуу суук калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо маанилүүлүгүн көрсөткөн. Авариялык өчүрүүлөргө жол бербөө максатында Ош электр тармактар ишканасы быйыл күз-кыш айларына даярдыкты эрте баштады. 1052 көмөкчү ордон бар. Ошо көмөкчү ордондордун бардыгын биз бүгүнкү күндө катардагы ондоолордон, капиталдык ондоолордон полный ноябрдын 1-сине чейин биз полный тапшырып, ондоп бүтүшүбүз керек бүгүнкү күндө. Азыркы күндө 4 айлык боюнча өзгөгө белгилеген бүт жумуштар аткарылды. Дал ушул жарыкты үзгүлтүксүз камсыздоодо электр чубалгыларынын сапаттуулугу менен коопсуздугу башкы орунда. Европа банкы тарабынан жүрүп жаткан долбоорго ылайык 255 чакырымдагы аба чубалгысы заманбап СИП чубалгысына алмашылат. Долбоордун наркы 5 миллион евро, мунун 4-ү кредит болсо, калганы кайтарымсыз грант түрүндө берилген. Курулуштун мөөнөтү ушул жылдын декабрь айында аяктайт. Катуу шамалдарда электр энергиянын өчүүсү азаят. Андан сырткары эң керектүү болгон бул элге электр энергияны жеткиликтүү жеткизүү, мындай качественный электр энергия жеткизүү. Батареялар дагы азаят. Бул жердечи азыр мисалы үчүн 10-12% бүгүнкү күндө батареялар болсо, алар автоматически 2-3 же 5-6%ке түшөт бул батареяларчы. Ал арада Оштогу эң ири Узловая көмөкчү ордонунда кышка даярдык жумуштары жыйынтыкталууда. Маселе мына бул 120 киловольт амперлик трансформатор Союздун кезинде жасалган, салмагы 187 тоннаны түзөт. Дээрлик 36 жыл кызмат өтөгөндөн кийин ремонтка бара жатат. Ишканалар көбөйдү, өнөр жай ишканалар көбөйдү, андан сырткары эл көбөйтөт, население калк керектөөчүлөр көбөйдү. Ошого байланыштуу электр энергия кубаттуулук жетпей калды. Ошонун себебинен бул трансформаторлорду алмаштырылган. Эски трансформатордун ордуна 250 киловольттук жаңысы орнотулду. 40 жыл мурун түптөлгөн Узловая подстанциясы Ош Баткен облустарындагы жалпы 81 көмөкчү ордонго электр энергиясын бөлүштүрүп берет. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош облусу.